Салам достор. Мындан бир канча күн мурда мен Түштүк Кореяда кантип окуса болот ошол тууралуу видео даярдайм деп айткан элем. Бүгүн азыр ошол видеону даярдап жатабыз. Бул видео бир аз да болсо жардам берет деген ойдомун. Видеону көргөндөн кийин бөлүшүп коесуздар деген ниеттемин. Биринчиден, азыркы учурда Түштүк Кореяда миңдеген чет өлкөлүк студенттер окуп жатат. Андан сырткары чет өлкөлөрдө өзүндө жылына 70 миң деген чет өлкөлүк жаран корей тилин үйрөнөт экен. Бул деген Корея өлкөсүнүн өнүккөндүгүн, корей тилинин ошончолук популярдуулугун таңазалап турат деп айтат элем. Бул видеону даярдаганга мага күнүндө интернеттен социалдык тармактар аркылуу жардам бериңизчи, кантип барып окусам болот, Кореяга кантип барсам болот деп жардам сурап көптөгөн жарандар кайрылышат. Анан баардыгына жардам бере албагандыктан же баардыгына кеңири маалымат бере албагандыктан бул видео аркылуу бир аз да болсо ошол кеңири түшүндүрүп кетейин деп чечкенбиз. Бул видео бир аз да болсо сиздерге жардам берет деген үмүттөмүн. Эми Кореяда биринчиден окуш үчүн, Корея университеттерине тапшырып окуш үчүн бул сөзсүз түрдө тил билишиңиз керек. Сиз корей тили 6 деңгээлге бөлүнөт. 1-2, 3, 4, 5, 6 болуп. Сиз ошол кайсы деңгээлде билгениңизге жараша университетти тандай аласыз. Ошол деңгээлдерге жараша кабыл алышат университеттер. Эми сиз тилди каяктан үйрөнүшүңүз мүмкүн? Сиз тилди кааласаңыз, ошол өзүңүз жашаган аймактан үйрөнүңүз, кааласаңыз Кореяга келип үйрөнүңүз. Бул ал өзүңүздүн тандооңуз. Эгерде биздин видео ошол университетке чейинки бул тил курсунда Кореяга келип окугандар үчүн, окуйм дегендер үчүн болсун. Анан видеодон мурун айтып коеюн, мага кантип барып иштесем болот, окуганча иштесем болот, окуганча иштейин дедим эле, иштегенче окуйм дедим эле деп жарандар кайрылат. Бул видео бир гана окуйм дегендер үчүн так максат коюп, ушул университетке тапшырып тил үйрөнүп, тилден кийин бакалаврга болобу, магистратурага болобу, докторантурага болобу тапшырып кетип, дальше билим алам дегендер үчүн гана. Ал эми мен барып иштейт элем, акча чогултат элем дегендер үчүн эмес. Иштейм деген жарандар болсо Бишкектеги миграционный центрге барып кайрылсаңыздар, кеңири маалыматты ошолор берет. Бул бир гана окуйм дегендер үчүн. Сиз тилди чөнтөгүңүзгө жараша алдыңкы 5 университет тандашыңыз мүмкүн. Бул алдыңкы 5 университетте 1 жылдык контракт $5500 орточо. Андан кийинки 10 университеттер буларда $3500дөн $5000 чейин. Андан кийинки 20 университетте бул $2500дөн $3500 чейин. Бул 1 жылдык контракт. Эми бул жөн эле университеттин контрагы. Бул жерде сиздин өзүңүздүн ишчи расходторуңуз, жатакана, ичип жегениңиз баардыгы андан сырткары. Бул бир гана контракт. Айтып коюш керек сөзсүз түрдө. Бул демек сизде ушунча капчыгыңызда акча барбы контрактка төлөй ала турган. Демек сиз коркпой келип тапшырып окуй берсеңиз болот. Экинчиден, бул жакта тилде окуп жүргөндө бул тил курсунда эч кандай стипендия берилбейт. Бул бекер окуу мүмкүн эмес. Бул бир гана контракт төлөп окуй аласыз бул тилдин башында. Иштегенче окусам болобу дегендер үчүн кыйналасыз. Бул жерде физически да успеть этпейсиз, моральный да успеть этпейсиз, анан бул мыйзамга да туура келбейт. Себеби чет өлкөлүк студенттерге бул белгилүү гана саатта иштөөгө мүмкүн. Ал саатта дагы иштесеңиз сиз бул жерде контракт таба албайсыз. Ал жерде өзүңүздүн расходуңузду кайсы бир бөлүгүн таба алышыңыз мүмкүн. Демек сизде бул жерде запас акча болушу керек. Ушунча акчаңыз запаста болуп турса, демек сиз билим алышыңыз мүмкүн. Анда эми тилди үйрөнүп, кайсы бир деңгээлде билгенден кийин сиз каалаган университетиңизге каалаган программа менен тапшырып кетсеңиз болот. Ошол жакта ошо гранттык программалар абдан кеңири, мен ал программалар боюнча кийинки видеобузда айтабыз. Экинчиден, бул тилди сиз айтпадымбы, кааласаңыз өз өлкөңүздө үйрөнүңүз, кааласаңыз бул жакка келип үйрөнүңүз. Кореяда бул бир адамга чет өлкөлүк студентке бул тилди үйрөнүш үчүн 2 жылга гана уруксат берет. Сиз 2 жылдын ичинде кайсы бир деңгээлде үйрөнүшүңүз керек. Бул деген 6 деңгээлге чейинкини айтып жатам. Эгерде сиз 2 жыл ичинде 6 башка деңгээлде биле албасаңыз, 2 жылдан кийин сизге учебный визаны узартып бербейт. Сиз анда кайтып кетишиңизге туура келет. Же болбосо университетке тапшырып кетишиңиз керек болот. Андан сырткары жана виза чыкпай калуу боюнча да абдан көп кайрылышат. Бага виза чыкпай калды, 1 жылдык контрагын төлөдүм эле деп. Виза боюнча бул абдан кеңири жайылган проблема деп айтат элем. Азыр бир эле студенческий эмес, башка да визалар кеңири чыкпай калып аткан учурлар болот. Студенческий виза кайсы моментте чыкпай калат? Студенческий виза сиз алдыңкы 5 университет тандасаңыз,
Бул жерде виза чыгуу мүмкүнчүлүгү 95%. Демек бул жерде кеңири виза чыгат. 6 айга же 1 жылга төлөйсүз алдын ала контрактты. А бул Ондук университетте бул жерде да виза чыгуу мүмкүнчүлүгү кеңири эле бир 80-90%, 70-90% деп айтсак болот. Ал эми кийинки 20 университетте бул жерде ошол виза чыгуу мүмкүнчүлүгү абдан төмөн. Демек, сиз биздин жарандар көпчүлүгү ушу арзан деп ушул университеттерди тандап алып, 1 жылга төлөсөңүз дагы алдын ала виза чыкпай калат. Себеби эмнеде? Себеби сиз арзан университет тандадыңыз. Ал жерде окуу деңгээли дагы арзан. Ал жерде окугандар окууга эмес, ишке көбүрөөк көңүл бурушат. А бул жаран барып окубай эле иштейт. Же болбосо окуусун таштап нелегалга чыгып кетет деген чектенүүнүн артында виза бербей койгон учурлар абдан кеңири жайылган. Ошон үчүн менден дайыма кеңеш сурагандар үчүн дайыма алдыңкы 5 университет же болбосо 10 университетти ошолорду кеңеш кылып келем. Коркпой эле башында бул университеттерди тандай берсеңиз, Кореяга келип алгандан кийин 6 айдан кийин болобу, 1 жылдан кийин болобу, 3 айдан кийин болобу, которуп башка өзүңүзгө ылайыктуу университет тандап кетсеңиз болот. А келгиче сиз коркпой эле бул университеттерди тандаганыңыз жакшы. Ал эми виза чыга электе кел элек жатып эле коркуп, чөнтөккө бир аз акчаны аяп бул университеттерди тандап, анан виза чыкпай калат. Ошо менен биринчиден убакыттан дагы уттурасыз, бир канча расходто болосуз, жана башка жагдайлар болот. Бул кичине болсо да сиздерге кеңири жардам берет деген ойдомун. Кийинки видеобузда биз университеттерди кантип тапшыруу боюнча программалар боюнча айтабыз. Анан да айтып кое турган нерсе, бул жерде интернетте бардык маалыматтарды алсаңыздар болот негизи. Google'дан башка сайттардан издесеңиздер, корейский университет же болбосо университет в Корее деп жазсаңыздар, ошо орусча да, англисче да, корейче дагы чыгарып берет. Ошо өзүнүн сайтына эле кирип, өзүнүн сайтынан бардык маалыматтарды алып, ошол жерден эле документ тапшырып, ошол жерден эле сүйлөшүп бүтүрүп алсаңыз болот. Кыскача айтканда, бул бирөөдөн дайыма жардам сурагандан ошунча оолак болуңуздар деп айтат элем. Рахмат.